Анан эми кайненеңиз сизди кызганып аткан экен. Ошол жана кээде кээ бир кайненелер өздөрү турмушта жолу болбой калган кайненелер, ошол аялдар өздөрүнүн кыздарынын бактысын көрө албайт экен да. Ошолорду ажыраштыргысы келип, ошолор үйлүү болсо көрө албай, ал күйнөй калса көрө албай, кыздары менен урушуп, ошенте берген кайненелер бар. Эми ошон үчүн айтарым аялдарга, келиндерге, карындаш кыздарыма, кыздарым, карындаштарым, бир туугандарым, күйөөгө тийгенден кийин ошону тең кылып жашаш керек. Апаны уга берген болбойт. Анда апаңа тиги жашай беришиң керек болот. Эмне күйөөгө тийдиң деген сөз келип чыгат да. Болду. Апаң укпай эми. Апаң урматта, сыйла, келсе чайыңды бер, көйлөгүңдү апарып кийгиз, бирок күйөөңдү угушуң керек. Апаң угуп күйөөңү жамандаган менен апаң сага күйөө болуп бербейт. Тем более аялың, апаң ошол жанагыдай эрден эрте ажырап калган болсо, ошол күйөөсүнүн башын жутуп алган болсо, анда ал кызганып атат, ал деген акыл эс жоктугу деген сөз. Жок. Ошондой эле апаларга айтарым, эгерде сиздин кызыңыз турмушка чыкса, анын кулагына аны муну куюп, күйөө балам уруштурбаңыз. Аны сап келип алганда, аны сап ичпейсиз ал кызды деген сөз. Ошондуктан ал ошол жерде бактылуу болсун. Кыз ошол үйүндө болсо, бала чакалуу болсо, ошол жерде болсун. Кыздан үмүт кылбаңыз сиз бир нерсени. Мына ушул кылган такыр туура эмес. Кайнененин кийлигишкени бул таптакыр туура эмес. Кел, сыйың менен чайыңды ичип, кайра кет. Болду, кайнене ишиң бүттү деген сөз болот. Ал эми көз ачыктарга баруу, бакчыларга баруу бул ыймандан чыгарат. Эгерде бир адам көз ачыкка барып, андан кийин тооба кылгандыгы же келме айткандыгы билинбесе, анда бул адамга жаназа окулунбайт, мусулмандар мазарына коюлунбайт. Бул туурасында Бактылуулуктун формуласы деген китебимде айткам мен, акыйкат эме аалам сырларыбы же шайтандын ырларыбы деген. Бул Play Market'te интернетте дагы бар, карап көрсөңүздөр болот. Эгерде кимдир бирөө ошол көз ачыкка ишенсе, бакчыга ишенсе, ыймандан чыгып, ал эми ишенбей туруп эле барса, жөн эле көрөйүнчү кандай экен десе, анда 40 күндүк намазы кабыл болбойт. Бул адам иши оңолбойт, дайыма жолу жабылганын үстүндө, кыйналганын үстүндө, банкроттун үстүндө боло берет. Кудайым сактаган болсун. Биздин дагы бир угарман бар.